Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Асан менен Үсөн. Илгери бир чал кемпирден Асан, Үсөн деген эки баласы бар экен. Бир күнү чал отун алып жатса, калың курайдын ичинен бир тоок учуп чыгат. Ал тооктун жаткан жерин караса, уят болгон жумуртка. Чал тузак тартып коюп базарга кетет. Отунун сатып кайра келип караса, тузагына баягы тоок түшүп калган. Чал жумурткасын этегине салып, тоогун көтөрүп үйүнө келет. Тоокту жүк жыйчу тактанын алдына бутуна байлап бактырып коет. Бир күнү чал 5-6 жумурткасын алып, падышанын тоогунун жумурткасына салыштырамын, деп падышанын сарайына барат. Чалды падышанын жигиттери кармап падышага алып барат. Падыша чалдын жумурткасын көрүп, 6 дилде берип, 6 жумурткасын сатып алат да, жумурткаң болсо алып келгин, дагы дилде беремин дейт. Кийин чал бир этек жумуртка алып барып, падышадан бир этек дилде алып келет. Чал дилдеге мал алып байып кетет. Арадан көп убакыт өтпөй чалдын кемпири өлүп калат да, жаш катын алат. Күндөрдүн биринде чал базарга сатамын деп бир коро ириктерин айдап шаарга барат. Ошол шаардын ханы бул кедей чал тез эле кантип байып кетти деп таң калат да, чалдын үйүн тегирете карап эч нерсе байкабайт. Эмми кетейин деп эшикке чыгып бара жатып, жүк жыйгыч тактанын алдындагы байланып турган тоокту көрөт. Хан: «Ырыс мунун мал тегинде эмес, ушул тоокто экен. Бул тооктун канатын жеген 90 күндө хандыкка, башын жеген киши 40 күндө падышалыкка жетет. Мен мунун башын жеп, түшпөс падыша болоюн деп ойлойт да, чалдын жаш катынына: «Мен сени аламын. Сен тиги тоокту союп, башы менен канатын бышырып кой. Бир аздан кийин келемин», деп үйүнө кетет. Аял тоокту союп, казанга салып, баягы ханды күтүп кечиккенинен: «Хан эмне кечикти? Мен барып ээрчитип келейин, силер этти бышырып тургула», деп Асан Үсөнгө тапшырып ханга кетет. Асан менен Үсөн баягы тооктун этин бышырып жатып, башы менен канатын жеп коет. Хан этти караса, канат менен баш жок. «Бул этти жебеймин. Мага тооктун канаты менен башы керек болчу», деп тоокту жебей коет. Анда аял: «Тооктун канаты менен башын Асан менен Үсөн жеп койгон турбайбы?» дейт. Анда хан: «Балдардын өпкө боорун бышырып кой. Мен эртең менен келип жеймин», деп үйүнө кетет. Эртең менен балдар медресеге кеткенден кийин жолунан тосуп, Асан Үсөндү өлтүрүп, өпкө боорун алып кел деп аял үйүндө оокатка жардам кылып жүргөн чалды жиберет. Чал мектепке барып, Асан Үсөндү чакырып алып: